Саламатсыздарбы? Менин атым Майгожоев Шабдан Балтабаевич. Төрткүл айылындагы Болот Мамбетов атындагы жалпы орто билим берүү мектебинин 5-Б классынын окуучусумун. Аскарбек Күрүчбеков агайыбыз тапшырма бергендей, Ысык-Көл кыргыз бермети аттуу дил баян жаздым. Анда эмесе айтып берейин. Мен эртең менен турганда жаркырап, нурун чачып чыгып келе жаткан, күн менен катар эле мемиреп чалкып жаткан көгөргөн көлдү көрдүм. Көлдүн үстүндө сүзүп жүргөн ак куулары, жээк курунган толкундары көркүнө көрк кошуп, адам баласын өзүнө тартып турат. Мен ушундай кереметти көрүп туруп, көлүбүздү көзүбүздөн карегиндей сактоо ар бирибиздин атуулдук милдетибиз экендигин түшүндүм. Көлүбүздүн кооздугун улуу акын жазуучуларыбыз да суктануу менен ырларын жазып келишкен. Алардын ичинде акын атабыз Алыкул Осмонов эң сонун ырын жазган. Анда эмесе бир сап келтирсек. Ысык-Көл кээде тынчта, кээде толкун, толкуса толкунуна тең ортокмун. Турмушта канча жолдош күтсөм дагы, бир сырдуу сендей жолдош күткөн жокмун деп ушунчалык суктануу менен жазган. 4 сап ырын Ысык-Көлдүн кереметин аныктап койгон. Ысык-Көл жөнүндө маалыматтарды айта кетсек, тереңдиги 702 метр, узундугу 182 километр, аянты 1623 метр аянт. Касиетти көлүбүздү белгилүү жетакелер чыккан, манасчылар Саякбай Каралаев, Каба Атабеков жана башкалар, жана Улуу Муундагы Жамал Сейдакматова, Самара Токтоканова, Дүйшөнбай Дөбөтов, Советбек Жумадылов жана башкалар чыккан. Кыргызстандын бермети болгон көлүбүздө ар бирибиз таза кармоого милдеттүүбүз. Таштандыларды ыргытпай, аяр мамиле жасайлы.